Кутман менен бүгүн сиздер менен биргеликте Корея элинин ашканасында жасалуучу ачуу салатты чогуу жасайбыз. Ал үчүн бизге буети, бадыраң, болгар калемпири, помидор, сарымсак жана соус үчүн соя соусу керектелет. Эң алгач биз бадыраңды тең ортосунан бөлүп, узун формада туурабыз. Тууралган бадыраңга бир аз туз кошуп 15 мүнөткө эс алдырып коебуз. Бул убакыттар аралыгында бадыраңдын суусу чыгып, маринатталып калат. Экинчи кезекте этти туурайбыз. Сковородкага бир аз май куюп, аны бышырып алышыбыз керек. Анын үстүнө майдаланган сарымсак кошобуз. Пиязды дагы туурап кошобуз. Эт бышып калганда соя соусун кошуп аралаштырабыз. Кийин болсо салатка керектүү болгон болгар калемпирин туурай баштайбыз. Помидордун болсо ичин алып салып, сырткы бөлүгүн узун формада туурайбыз. Салатка керектүү болгон жашылча жер жемиштердин баарын кошуп, керектүү өлчөмдө туздан салып, жакшылап аралаштырабыз. Өзүңүздөргө маалым болгондой, биз этти алдын ала бышырып алганбыз. Аны дагы кошуп аралаштырышыбыз керек. Мына биздин салатыбыз даяр болду. Албетте, бул салат ар бириңиздерге жагат деген ойдобуз. Тамагыңыздар даамдуу болсун.